Ассаламу алейкум достор. Дагы бир хайпой проект боюнча маалымат берейин деп жатам. Бул жерде мен регистрация болгондон баштап акча чыгарганга чейин азыр көрсөтүп беремин. Алгач бул жерде регистрация болуп өткөндөн кийин колесо чыгат экен. Колесону дароо эле айландырсак бизге $2 берилди. Мынакей бул жерден досторубузду чакырсак дагы ошончо акча берилчүдөй менин түшүнүгүм боюнча. Бул жерде дагы VIP тарифтер менен иштейбиз, иш алып барабыз. VIP 1 тарифи азыр бизге бонус катары канча акча берилди экен биринчи текшерип алайлы. $200 берилген болсо, демек VIP тарифтери $10. VIP 1 тарифи $10, VIP 2 тарифи $75. VIP 1 тарифинде $120 чыгарабыз, VIP 2 тарифинде $12 чыгарабыз, VIP 3 тарифинде $30 чыгарабыз. $175 салышыбыз керек болуп калат экен. Риск албетте бул жерде бар, себеби акча салып аткан иштердин баардыгында риск бар. Азыр биз депозит деген жерди басып туруп $10 салабыз. Бул копияланган адрести копиялап туруп адреске акча салабыз. Андан кийин бул жашыл completed деген баскычты басабыз. Ошондо бизге мынакей балансыбызга $10 келип түштү. Эми болсо биз VIP 1 тарифинин главныйга чыгабыз дагы ошол жерде заданиясын аткарышыбыз керек. Мынакей go to finish дегенди басабыз. Задания аткарып $1.20 иштейбиз дагы, аны дароо чыгарабыз. Кайра home дегенге главный жака өтөбүз дагы. Бул баскычты басабыз. Ушул баскычты басып туруп бул жерге 1.20 деп жазабыз. Андан кийин бул жерге USDT TRC20 адресибизди алып келебиз. Мен Binance'дан мынакей Tron TRC20 адресин алып атам, USDT TRC20 сетинде. Андан кийин бул жерге коебуз дагы confirm деген баскычты басабыз. Биздин баланс менен 0 болуп калды. 0 болду. Эми сохранить этип алабыз. Бул жерден болсо реферальный ссылкабызды алсак болот. Бул жерди копиялап реферальный ссылкабызды алып кошумча иштесек болот. Ошондой эле бул жерде добавить на главный экран кылып экраныбызга чыгарып алсак, дароо эртең дагы кирип задание аткарып акчабызды чыгарганга жакшы. Азыр болсо мен история вывода деген жерди көрсөтөйүн. Андан соң кошелегибизга түшкөн түшпөгөнүн текшеребиз. Мынакей история вывода $1.20 чыгардык. Мына Binance'га келип түштү.